салам достор, бүгүн биз сиздерге акыркы учурда Кыргызстанда эң көп талкууланып жаткан 5G технологиясы тууралуу айтып беребиз. Видеону аягына чейин көрсөңүз, Кыргызстанда 5G барбы, анын пайдасы жана зыяндары кандай? Эмне үчүн 5G тууралуу жалган маалыматтар көбөйүп кетти деген суроолордун баарына жооп ала аласыз. 5G деген эмне? 5G биз колдонуп жаткан мобилдик байланыштын 5-чи мууну. Тактап айтканда 5G бул жаңы интернет, тез интернет десек да болот. Мисалы, сиз азыр 4G интернетин колдонуп жатып, кино көчүрсөңүз, 1 саат убакыт кетсе, 5G'да 10 мүнөткө жетпей көчүрүп аласыз. 5G'нын эки түрү болот. Биринчиси биз буга чейин колдонуп келген 3G, 4G сыяктуу радио толкундары аркылуу өткөн ылдам интернет. Экинчиси 6 Гц жыштыктан жогору радио толкундар аркылуу иштейт. Бул деген көптөгөн даталарды бир учурда сервис кыла алат. Тагыраагы интернеттин ылдамдыгын 10 эсе көбөйтөт. Эмне үчүн 5G маанилүү жана кайсы тармактарда колдонулат? 5G технологиясы ылдам интернетти камсыздагандыктан бул инженердик индустрия жана IT тармагы үчүн маанилүү. 5G бир нече миңдеген чакырым алыстыктагы серверге байланышып, кеч калуусуз бир убакта башкарууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле акылдуу шаар сыяктуу долбоор үчүн айдоочусу жок унааларды башкаруу үчүн күчтүү интернет керек болот. Мындан сырткары, өндүрүш тармагы үчүн да 5G өтө зарыл, себеби бардык техникалар автоматташтырылган учурда ага сапаттуу жана ылдам интернет керек болот. Дагы бир эске алуучу жагдай, илгерки телефон жаңы чыгып жаткан учурда технологиялык аппараттар аз болуп, трафик көп болбогондуктан 3G, 4G деле адамдарга кенен жетет болчу. Көп деле тыгыздык болбогондуктан анча деле күчтүү интернеттин кажети жок эле. Азыркы тапта смарт технология көбөйгөн сайын ылдам интернетке болгон талап күчөп жатат. Өнүккөн өлкөлөрдө үйдүн ичинде эле телевизор, муздаткычтар, пардаларда интернетке туташтырылган. Бул деген аппараттарды миңдеген эсе көп кылып салат. Аппарат канчалык көбөйгөн сайын интернеттин иштеши жайлайт. Ал эми 5G көптөгөн аппаратты бир эле убакытта эч кандай кыйынчылыксыз интернет менен камсыздай алат. 5G менен 4G'нын айырмасы. Мисалы, азыр Кыргызстанда 4G'нын станциясы бир нече чакырымга чейин сервис кыла берет. А эгер 5G технологиясы келе турган болсо, анда анын антенналары 1 чакырым радиусту гана камсыздай алат. Бул деген 4G'нын станциясы бүтүндөй Бишкекти каптаса, 5G бир эле Ала Тоо аянтын камсыздай алат деген сөз. 5G'нын антенналары тараткан толкун кыска аралыкта гана иштейт. Кыска аралыкта аз аппарат туташкандыктан трафик ылдам болот жана интернетте көйгөй жаралбайт. 5G'нын ден соолукка зыяны барбы? Учурда 5G'нын зыяны тууралуу расмий түрдө эч кандай даяр иликтөөлөр жок. Окумуштуулар муну изилдөөнү улантып жатат. Ал эми 5G укмуш зыян деп сүрөттөгөн видеолор көпчүлүк учурда такталган эмес жана бул маалыматтык согуштун бир куралы. Себеби учурда 5G технологиясында алдыга чыгуу үчүн Кытай, Түштүк Корея, АКШ, Япония сыяктуу өлкөлөр өз ара атаандашып келет. Мындан улам 5G тууралуу ар түрдүү конспирологиялык маалыматтар таратылууда. Айрыкча 5G менен коронавирусту байланыштырган маалыматтарга такыр ишенбеңиз. Себеби бул жерде 5G интернет же радио толкун болуп жатса, коронавирус бул биологиялык вирус. Эми элестетсеңиз, вирус менен радио толкундун кандай байланышы болушу мүмкүн? Вирусту радио толкун аркылуу жайуу деги эле мүмкүн эмес. Мисалы, өнүккөн Түштүк Кореянын ири шаарларында 5G технологиясы бар, бирок Түштүк Корея коронавирустан эң аз жабыркаган өлкөлөрдүн катарына кирди. Бул жерде элдер маска тагынып, медициналык эрежелерди так сактаганы үчүн вирусту жеңди. Мындан улам 5G'ны жок жерден күнөөлөй бербейли. Баса, так ушул интернет өнүккөн үчүн Түштүк Кореяда вирус жуктурган адамдар кайда жашаганы жана кайсы көчөлөрдөн басканы тууралуу атайын программалар көрсөтүп турган. Кайсы өлкөдө 5G бар? Сиздерге баса белгилеп айта турган нерсе, Кыргызстанга али 5G технологиясы келе элек. Учурда Түштүк Корея, Япония, Швеция сыяктуу саналуу гана өлкөлөрдө 5G технологиясы сыноодон өтүп жатат. Бул технология жада калса, Россияда да жок. Негизи мындай долбоорлор алгач калкынын саны көп жана экономикасы өнүккөн өлкөлөргө кызыктар болот. Ал эми Кыргызстан сыяктуу рыногу чакан болгон өлкөлөр экинчи планда калат. Андыктан жакынкы 4-5 жылда бизге 5G технологиясы келиши күмөн.
каражат жагынан да кымбат. 5G каражат жагынан 4G'га салыштырмалуу бир нече эсе кымбат болушу мүмкүн. Эгерде 4G'нын бир айлык кызматы 1000 сом болсо, 5G 3000-5000 сом болушу мүмкүн. Бул кызматты берген компанияга жана интернеттин канчалык күчтүү экендигине байланыштуу болот. 5G тууралуу чакырыктардан этият болуңуз. Азыркы тапта социалдык тармактарга тараган 5G антенналарын өрттөө керек деген чакырыктардан сак болуңуз. Биринчиден, Кыргызстанда 5G жок. Экинчиден, сиз кандайдыр бир антенналарга зыян келтирсеңиз, мыйзам алдында жооп берип каласыз. Интернетте 5G Кыргызстанда орнотулуп жатат деген сүрөттөргө ишенбеңиз. Ал антенналар кадимки эле биз колдонуп жаткан 4G жана 3G интернетин камсыздаган аппараттар. Анын 5G менен эч кандай байланышы жок. Биз бул видео аркылуу 5G технологиясы тууралуу сиздерге объективдүү маалыматтарды жеткиргенге аракет кылдык. Видео жакса лайк басып, бөлүшкөндү унутпаңыз.